Ош экинчи өтмөктүн курулушу кийинки жылы бүтөт. Вице-мэр Замир Юсупов эки деңгээлдүү өтмөк 2025 жылдын февраль айында толук курулуп бүтүп, пайдаланууга берилерин айтты. Өтмөктүн курулушу ноябрда бүтүшү керек эле, бирок подрядчы компания улам эле жолду толугу менен тосуп бергиле, антпесе ноябрга бүтө албайбыз деген. Жолдун бир тарабы эле жабылып, жерди бир эле техника казып көп убакытты алды. Ошого бизге компания курулуш кечеңдешин алдын ала эле эскерткен. Монуев, Шакиров, Алимжанов көчөлөрдүн кесилишине эки деңгээлдүү өтмөктүн курулушу быйыл июнда башталган. Мэриянын маалымдашынча, өтмөк жол тыгынын жоюу максатында курулууда. Быйыл кышка чейин пайдаланууга берилери пландалган. Аны курууга 269 миллион сом сарпталат. Бул шаарга курулуп жаткан экинчи өтмөк. Мында жер астынан үстүнөн автоунааlar жана жөө адамдар өтүүгө ыңгайлаштырылган. Биринчи өтмөк 2023 жылы Ош шаарында Масалиев жана Навои көчөлөрүнүн кесилишинде курулган. Ага мэриянын казынасынан 45 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Тендерден Сапат курулуш компаниясы жеңип, куруп бүтүргөн. Августтун аягында ачылышы болуп, элдин өтүшүнө уруксат берилген. Жолдун курулуш иштери башталган. Азыркы күндө бизде ушул жумуштары негизги жанагы оор жумуштары бүттү. Өзүнүн графиги боюнча иштеп баштаганда биз булардын талабы боюнча биз жолду мурун 3 ай мурун тосуп беришибиз керек эле. Мына Монуева көчөсүнчү. Бирок тилекке каршы биз тосподук. Негизинен бул шаарга кире бериш жол болгонуна байланыштуу бизде бүт жол каттам, бүт унаа тыгын, унаа каттамдар ушул жерден болгонуна байланыштуу биз тоспой, жарымын тосуп, ошо жарымында жумуштар болуп аткан. Бирок жарымында жумуштар болуп атканда бул жерде мына биздин техникалар, ошол подрядчиктердин техникалары жерди казып баштаганда, ушул бир эле техника кирип, кайра чыгып, ошол аябай мындай кыйналып, мындай толук кандуу иш мындай болгон эмес да. Азыркы күндө биз жолду тостук, урматтуу мына шаар тургундары. Негизинен мен бир аз түшүндүрүп берип коеюн. Жолдун астындагы жанагы суу түтүктөрү, саркынды түтүктөрү, жана кабелдер астындагы жана мына газификация, бул жерде мына бизден чыгып кеткен жанагы курулуштарды толугу менен биз артка жылдырып, жердин астындагы түтүктөрдү толугу менен алмаштырып, бир тарабында жанагы подпорный стенасы курулуп, экинчи тарабы эле калды. Бул жерде эгерде толугу менен жол тосулса, анда бизде ошол эле жумуш калат. Бул жерде жерди казып, мосту даярдап туруп, бир айдын ичинде мосту даярдап туруп, 2 айга жетпей ушул жерде негизги жолду биз ачканга толугу менен азыр түнү күн иштер болот да. Ошого биз мына урматтуу шаар тургундарына дагы бир жолу суранып кетет элек. Мына Ош шаарынын мэриясы бизди туура түшүнүк менен кабыл алып, ушул шаарга биз мына жакшы бир долбоорду алып келип, ушул долбоорду иш жүзүнө ашырып, ушул жумушту биз толук кандуу бүтүрүп алалы. Бул жерде мына кире беришиндеги биз ушул Монуева көчөсүндө бир тарабын ачып койдук. Бул жерде шаарга кире бергенде ошол Монуевадан баштап кирип туруп, Алимжанов көчөсүнө оң тарап деп кое берели. Ошол шаарга кире бергенде Монуевадан келип Алимжанов оң тарапка бурулуп, шаардын ичине кирип кете берет. Шаардын чыга беришин биз башка көчөлөрдү азыркы күндө ачтык. Жана ички көчөлөр деп коет. Бул биздин мына облустук больницанын аркасындагы мына Мадмаров көчөсү бар, Шамшиев көчөсү бар, Уамский каналдын аралап мына Тажикс көчөсү бар. Ошолорду биз шаарды чыга беришке ушу жолдорду ачтык. Бир айдын ичинде биз ушул жерди даярдап туруп, 2 айга жетпей ошо негизги мына жолду ачып туруп, калган жумуштарды аткарууга биз даярбыз. Бизде азыр Т жолу мына 10 күн ичинде ачылары күтүлүүдө. Биз аны Минтранс менен да сүйлөштүк, мына облустук жетекчилер менен да сүйлөштүк. 10 күн ичинде Т жол ачылса, андан сырткары мына бизде жакынкы айыл өкмөтү, мына Шарк айыл өкмөтү бар. Ошол жерден кире бериш, мына совхоз Калинин деген ол жерде жол бар. Турсунбаевадан кире бериш. Ошол жерди бизде ачык. Ошол жер менен кирип чыкса деле боло берет. Ош областтык больница менен кире бериш жол жана оң жакка буруп, мына Кара суу жакка, Нариман жакка буруп баратканда ошол жерде совхоз Калинин деген жол менен да кирсе болот. Бул биринчиси, негизги жол. Экинчиси биз ушул жерде мына Шамшиев көчөсү, жана айтканда Таджикс көчөсү, Мадмаров көчөсүн да биз ачтык. Булар бул чыга бериш жолдор болуп эсептелет да. Шаардан Монуевадан кире бериш биз бир тарабын, бир полосаны ачып бердик. Ошо менен келип туруп, Алимжанова менен кирип кете берет шааргачы.